Шайлоого катышуу ниетин билдирген 44 партиянын баары эле жарышка аттана бербейт. Шайлоо фондун түзүүгө келгенде баатыр сынган партиялардын дымагы билинип калды. Болгону 42 партия шайлоо фондун түзгөн. Айрымдары миллиондогон суммаларды эмес, ырым кылып болгону 200 сом салып койгон. Ал эми кээси фонд түзөрүн түзүп алып, бирок өнөктүккө катышуудан баш тартышты. Эми шайлоо күрөөсүн төгөр мезгил келгенде партиялардын саны дагы азайышы мүмкүн. Себеби 5 миллион сомду чогултуу деле оңой эмес. Ал ортодо партиялар талапкерлердин тизмесин тапшыруу мөөнөтү аяктарына 1 аптадай убакыт бар. Мекенчил партиясы курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин Боршайкомго тапшырды. Бул партияны ата журттун лидери Камчыбек Ташиев жетектеп бармай болгон. Бирок күтүүсүз альянстар жана ажырашуулар дагы деле жыйынтыктала элек көрүнөт. Ал ортодо жаңыдан күчтөрүн бириктиргендер да болууда. Бирик партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиясы да шайлоого чогуу бараарын жар салышты. Партиянын айрым мүчөлөрү бул альянска каршы экенин билдирип чыгышты. Ал эми Темир Сариев кеткенден кийин жаңы Дем альянсынын курамы кандай болот азырынча белгисиз. Альянстын ыдырашы боюнча уудуу кептер дагы деле таркай элек. Тажрыйбалуу эки саясатчынын кимиси куулук кылды, кимиси акылдуулук кылды, буга мезгил тараза. Өлкөдө саясий соодалашуу жана интрига кызып турган кез. Шайлоодо атсалыша турган партиялардын тизмелерди тапшыруу мөөнөтү аяктарына саналуу гана күндөр калды. Айрым партиялар курултай өткөрүп, тизмени Боршайкомго тапшырып коюшту. Бул аптада Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясын Камчыбек Ташиев жетектеп барары маалым болду. Бирик партиясы менен Мекеним Кыргызстан шайлоого чогуу аттанмай болушкан. Минтип партиялардын шайлоого жалгыз баруудан кооптонуп, альянс түзүүгө умтулуп жатканынын себеби партияларды акчага байлап койгон мыйзамдын айынан дешет саясаттануучулар. 1999 жылда саясий партиялар жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын чечкилиги. Ошол мыйзам боюнча партиядагы болгон партиялык белги бүт баардыгын акчага байлап коюшкан. Чөнтөгүндө тыйының болсо тияка бияка отуруп кетип калганга мүмкүнчүлүк түзүп койгон. Бул биринчиси. Экинчиси болсо мына азыркы биз шайлоо жүргүзөбүз деп атабыз. Бул мыйзам болсо 2011-жылы кабыл алынган июль айында. Мына ошол мыйзамдын кемчилиги. Ар кандай адамдар өз кызыкчылыгына пайдаланышып, бир партиядан экинчи партияга көчүп конуп жүрүшөт да. Партиялык түзүлүштөгү мүчүлүштүктөр бул ирет оркоюп эле көрүнүп калды. Кошулганынан ажырашканы бат болгон саясатчылардын чыныгы жүзү көрүнө баштады. Бакыт Төрөбаев Мекеним Кыргызстан менен бирге аттанам деп жар салып атып, тез эле өз сөзүнөн кайтты. Элди алдап депутат болгум келбейт деп чынын айтып алды. Демек буга чейин алдап жүргөнүн мойнуна алды көрүнөт. Коомчулукту таң калтырган кубулуш жаңы Дем альянсынан Темир Сариевдин жылан чакпай жылкы теппей кетип калганы болду. Айрымдар муну Текебаевдин ойт берме саясатын эртерээк түшүндү деп сыпаттап жатышат. Буга чейин Ата Мекен партиясына көп жыл кызмат кылган Ташболот Балтабаев бул саясатчыдан оозу күйгөнүн айтат. Кыргызстан боюнча бизде структура түзүлгөн болду. Ушунун баарын Текебаев өзүнүн дагы бир жаңы 5 жылдан кийинки проекти менен тырмакчанын ичиндеги проектиси менен. Ал кандай проект экенин ошол жерде айткам мен. Ата Мекенди ошондо талкалап жок кылды десем болот да. Андан кийин кандай адамдар келди, Ата Мекенди өмүрүндө укпаган, көрбөгөн, катышпаган 7 жол Ата Мекенин адамдар келип, Ата Мекенин атынан парламентте 5 жыл ары бери сүйлөшүп, акырында баары качып кетишти. Ташболот Балтабаев Текебаевдин ар бир талапкерден $30.000 алып, шайлоо кампаниясынын бардык чыгымдарын аларга жүктөгөнүн айтып келет. Бирок шайлоодон өтүп алган соң талапкерлигинен өз каалоосу менен баш тартууга мажбурлап, нотариалдык тастыкталган арыз талап кылган. Жыйынтыгында $350-500 миң берген талапкерлер мандатка ээ болушкан. 15-жылы жабылган эмес, партиянын съезди жабалы. Шайлоонун жыйынтыгын талкуулайлы. Ошол 15-жылы съезде кабыл алган биздин чечимди аткаралы. Бирок аягы эшегил айдан өткөндөн кийин эчтекени укпады, көрбөдү, уккусу да келген жок, жооп да берген жок. Бул аптада партиялар Боршайкомго шайлоо фондторун түзгөнү боюнча маалымат беришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматына ылайык, саясий өнөктүктү атсалышуу ниетин билдирген 44 партиянын ичинен 42си шайлоо фондторун түзгөн. Тартипке ылайык атайын эсептер БШК аныктап берген РСК жана айыл банктерда түзүлүүгө тийиш. Учурда партиялардын ичинен 10 чактысы эле шайлоо фондундагы сумманы ачыктады. Алардын айрымдары фондко түшкөн каражаттарды сарптай башташкан. Бул процедурада шайлоого аттанган партиялардын дымагын жана каржылык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп койду. Айрымдары фондко ырымдап болгону 200 сом салып койсо, кээси миллиондогон каражаттарды салып, аны коротууга да үлгүргөн.
12 партия шайлоо фондуна түшкөн каражатты сарптаганы боюнча маалымат берген. Мекеним Кыргызстан партиясынын эсебине 3 миллион 35 миң сом салынган, анын 2 миллион 718 миң сому коротулду. Социал-демократтар партиясынын шайлоо фондуна 1 миллион 703 миң сом түшкөн, анын 1 миллион 544 миң сому сарпталды. Кыргызстандын Жашылдар партиясынын 200 сому бар. Бирбол партиясынын капчыгына 9 миллион 676 миң сом салынган. Партия анын 5 миллион 269 миң сомун коротту. Республика партиясынын эсебине 800 миң сом түшсө, 120 миң сому коротулду. Биримдиктин шайлоо фондуна 200 миң сом которулуп, анын 80 миңи сарпталды. Чоң Казат партиясынын шайлоо фондунда 375 миң сом, Мекенчил партиясында 11 500 сом, Ата Мекен партиясында 2 миллион сомго жакын акча, Реформа партиясында 348 миң сом, Кыргызстан партиясында 10 миллион сом, Ордо партиясынын эсебинде 200 миң сом бар. Фонд ачууга жетишпей калгандар жарышка катышуу укугунан ажырайт. Шайлоо фондундагы каражаттарды добуш берүүгө бир күн калганга чейин толуктоого мүмкүнчүлүк бар. Эске сала кетсек, партиялар шайлоого ат салышуу үчүн күрөөгө 5 миллион сом коюш керек. Бул каражат да шайлоо фондунан алынат. Мыйзамга ылайык шайлоо фондуна каражат 300 миллион сомдон ашпоосу керек. Ал саясий партиянын өзүнөн, талапкерлерден, жеке тараптардан жана юридикалык жактардан гана түшүүгө тийиш. Эл сом аркылуу түшкөн каражаттар эсепке чегерилбейт. Анткени ал жерде анын физикалык маалыматтарынын бири дагы көрсөтүлбөйт. Бул негизинен алганда анонимдүү болуп калат. Атайын отурумда бул маселе каралды. Ал жерде бүтүн Кыргызстан биз буга эч кандай тиешебиз жок. Муну кандайдыр бир жарандар жасаптыр, биз укук коргоо органдарына бердик деп кайрылышкан. Ал боюнча биз дагы өзүбүздүн борбор шайлоо комиссиясы дагы укук коргоо органдарына кат жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө алардын катышпай коюу же катышпоо деген жөнүндө маселе жок. Бирок саясий партиялардын бирине жардам берүү үчүн Эл сом жана Сбербанкта ачылган эсептер борбордук шайлоо комиссиясынын күмөн саноосун жараткан. Бул боюнча БШКнын бардык мүчөлөрүнүн катышуусунда талкууланды. Негизинен шайлоо фондуна кайсы булактардан акча каражаты келип түшөт? Бул ошол тизмеге кирген талапкердин өзүнүн каражатынан келип түшөт. Ал 1,5 миллион сомдон ашпаш керек. Партиянын өзүнүн каражатынан келип түшөт. Ал каражатты билесиздер 100 миллион сом тегерегинде. Андан кийин жеке тараптардан акча каражатын салса болот. Бүт бардык маалыматтарын билдирип, бул 200 миң сомдун тегерегинде. Ошондой эле юридикалык жактардан салынса болот. Анда да бүт юридикалык жактын бардык маалыматтары менен кошо алар 3 миллиондун тегерегинде. Негизинен жалпы шайлоо фондуна 300 миллион сом акча каражаты түшүш керек. Шайлоо фондторуна жарандыгы жок адамдар, бийлик органдары, юридикалык тараптар, укук коргоо жана диний уюмдары каржылык колдоо көрсөтө албайт. Мындай чектөөлөр чет өлкөдөгү мамлекеттик органдарга, юридикалык жактарга жана эл аралык уюмдарга да киргизилген. Атын жашырып кайрымдуулук кылуу да мыйзамсыз болуп эсептелет. Каржылык көмөк көрсөтүү сом менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Финансылык тартипти бузгандар жазуу жүзүндө эскертүү алышат же добуш берүүгө 3 календарлык күндөн кечикпестен Боршайком талапкердин каттоосун алып салууга укуктуу. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Жумалык.